Азаттыктын маркум кабарчысы Улан Эгизбаев жүргүзгөн көрүстөндөгү коррупция журналисттик иликтөөсүндөгү фактыларды Бишкек шаардык прокуратурасы текшерет. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратура кабарлады. Башкы көзөмөл органы Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Бишкектеги түштүк батыш көрүстөнүндөгү жер тилкелерин сатуунун мыйзамдуулугун текшерүү шаардык прокуратурага тапшырылганын маалымдады. Буга чейин Азаттык радиосу маркум журналист Улан Эгизбаев көзү тирүүсүндө жазаган журналисттик иликтөөдөгү фактыларды текшерүүнү өтүнүп Бишкек шаардык прокуратурага кайрылган болчу. Көрүстөндөгү коррупция телепрограммасы быйыл 30-майда чыкты. Анда Бишкекте көптөн бери түйшүк жаратып келаткан көрүстөн маселеси козголуп, кабырларды сатуу бизнеске айланып кеткени айтылган. Бул көрсөтүү коомдо кызуу талкуу жаратып, Улан Эгизбаев менен программада интервью берген Бишкектеги ритуалдык кызматтын мурдагы кызматкери Максат Баялиевке бош конверттер келген эле. Кийинчерээк бул конверттерди Эгизбаев менен Баялиевди көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү үчүн сотко берген түштүк батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасовдун адвокаты жибергени дайым болгон. Курч иликтөөлөрү менен белгилүү журналист Улан Эгизбаев болсо 22-июлда Ысык көлдө эс алып жүргөн маалда каза болгон. Экспертизанын баштапкы жыйынтыгында 28 жаштагы журналист көлгө чөгүп кеткени айтылган. Булак Азаттык. Байлыгын көп болсо да жашоодо проблемалар сөзсүз болот экен. Жалаң акчанын кудуретине таянып маселени оң жолго коем дегендин өзү натура экенин турмуштан байкап калбадыкпы? Маселен, Кыргызстандагы номер 1 бай делип сыпатталган Өмүрбек Бабановдун азыр байлыгы керт башынын маселесин чечүүгө жарадыбы? Жок. Демек акчанын деле кадыры тебеленип калаар күн алыста эмес турбайбы? Же калпы барбы бул сөздүн? Эгерде каалаганын акча менен бүтүрө салууга мүмкүн болсо, ӨМК азыркы падышага миллиондорду сугунта салып, мадырайып парламентте отурмакта. Тилекке каршы акчага азгырылган президент эмес экени байдын санаасы тынчы элек. Жакындан бери Пензадагы иштери да аксап жатканын эшитип, кыйла капа болдук. Кантсе да мекендешибиз эмеспи? Эми Бабановдун келечеги кандай болот? Катуу күн. Ушуну менен киндик каны тамган жеринин абасын кенен дем албай калабы деген суроо көкөйдү кескени деле ырас. Бир аз бийлик жумшарабы деп лидерлигин тапшырды, мандатынан ажырады, саясатты желкемдин чуңкуру көрсүн деди. Кылбаган амалы калбады. Биротоло дудук сокур болом дегенде эле желип, жортуп өлкөгө келгенге уруксат беришеби? Аттиң ушинтип саясатчы болбой койсо эмне болот? Ага болбой эле акчалуулар азыр тырышып жатышпайбы? Бирдемке көрбөгөнсүп. Буйруса каттасынан көрөсүңөр деген киши жок. Булак ачык сөз.